Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deni Sak Intellektual TV kanalынын катталуучулары. Сиздер менен мен, Бакыт Сулайман. Достор, акыркы абал, ушул кырдаал тууралуу сиздер менен бир аз ой бөлүшүүнү туура чечтим. Деги эле мамлекет ушул нерсени өз колуна алып, ушул биздин башыбызга түшкөн мүшкүл иштен арылтууну, ушул ооруга каршы күрөшүүнү мамлекет өз колуна алып, адамдардын өмүрү үчүн, жашоо үчүн жоопкерчиликти алууга кудуреттери жетип жатабы же жетпей жатабы? Мен ушулар жөнүндө өз пикиримди айтмакчымын, достор. Мына бул пандемиялык абалдын өтө курчуганына эле шайкеш саясий абалдагы абдан курчуп бара жаткандай. Мына бүгүн Рыскелди Момбеков, ушул жогорку кеңештин депутаты, президентке каттуу сүйлөдү. Мурдакы посол Түштүк Кореядагы Кылычбек Султан абдан каттуу сөздү айтты. Жада калса Чоң Азат кыймылынын лидерлеринин бири эч качан ушул президент тарапка ошол кишинин огородуна таш ыргытпаган Сыймык Жапыкеев дагы жаны карайып каттуу сүйлөдү. Деги көпчүлүк адамдардын арасында азыркы бийликке, жеке президентке болгон нааразычылыктардын күч алып бара жаткандыктарын мына 2 күндөн бери байкап жатабыз, достор. Эми менин жеке оюмда мамлекет ушул азыркы биздин кептелип калган абалыбыздан чыгуу үчүн эмне кылуу керек? Кандай кадамдарга баруу керек? Эгерде бул жүрүш менен кетсек, бул темп менен кетсек, биз кайда барабыз? Мен ушулар жөнүндө өз ойлорумду айтайын. Сиздер жакшы билесиздер, ушул биринчи пандемия келгенде абдан ушул көзөмөлдү күч кылышып, контролду күч кылып, карантин кылып, бир айылдан бир айылга, керек болсо бир көчөдөн бир көчөгө адамдарды өткөрбөй абдан каттуу турду. Ошонун негизинде ошол бийлик өкүлдөрү өздөрү айтмакчы, жакшы бир кандайдыр бир натыйжа болуп, стабилдүүлүк болуп турганда, андан кийин тилекке каршы ошол кезде ошондой болуп турганда кайра оорунун ошол карантиндин негизги максаты мындай да, ошентип адамдарды кармап туруп, оорунун көбөйүшүнө каршы кандайдыр бир аракеттерди жасап коюу керек эле да. Ошол кезде жасаса болмок экен. Ооруканаларды жана башка ошол аппараттарды сатып алуу. Биздин бийликтегилер карантинге адамдарды камаган жагын жакшы уюштурушуп туруп, бирок экинчи өздөрү тараптан кылына турган милдеттерди ошол эле кездеги ушул азыркы Кубатбек Боронов, ошол кезде штабтын жетекчилиги болгон мурдакы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев, мына азыр күнөөлөнүп жаткан мурдакы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, мына ушул кишилердин кайдыгерлигинин негизинде ушундай нерсе азыр келип чыкты. Мына интернет айдыңдарынан көрүп жатасыздар. Зенинкейит, катар-катары менен сулап жаткан адамдар, катар-катары менен казылган мүрзөлөр, үмүт көзүнөн өчүп бара жаткан кыргыз калкым. Ушундай абалга биз кептелдик. Албетте, мунун баарына бийлик күнөөлүү. Адамдар, биз өздөрүбүз дагы күнөөлүүбүз. Бирок адамдар ачка калып, кыйналып ошол кезде ушунчалык деңгээлге жетип калган эле. Ошол кое бергенде жоопкерсиздик менен ооруп жатканыбызды билип турсак дагы кайра базарларга чыгып, жашоо үчүн күрөшүп, ушул нерселердин айынан ал жактан да, бул жактан да кетип, азыр абдан көзөмөлгө алынбаган өтө коркунучтуу абалга келип жеттик. Эмне кылуу керек? Азыр деле мурдагыдай бир жакшы чараларга мындай батын алышпай, жок карантинди киргизбейбиз, чектебейбиз деп күндөн күнгө абал курчуп жатат. Мына азыр контролду, мисалы үчүн Бишкек чүйдө
kollarından aldırdı memleketin öküldörü. Murdakıday olup bir adamda şunday oğrunun, жоқ эле oğrunu kıynap sen baylanışta olgonsun, sen mınday olgonsun dep diagnozu жоқ эле adamdardı aparıp jatkızчу эле азыр oğrugan adamdardı jatkırууга şartları kalbay kaldı. Jatkırmak dursun gündüzü gelip kayra getesin dep gündüzkü stasyonarlar ayla jokton kurulup jatat. Bul degen sen stasyonarga gelip darlanıp ölsöң ölösүn, ölbösöң tirik kalasın. Biz kolubuzdan gelgen jardamыбыз ушул гана нерсе деген söz болот. Ушул кезде абдан адамдардын biz көп нерсени каалайбыз, көп эркиндикти каалайбыз, башка нерсени каалайбыз. Бирок ошол эркиндиктерди чектеп, кайра мурункудан дагы күч алдырып карантинди киргизиш керек азыр достор. Мына силер балким мени жаман көрөсүздөр. Сен ошол Россияңда жүрүп, эчтекени билген жоксун, сен көргөн жоксун, биякта жашоо кандай болуп жаткандыктарын билбейсиң дегендей айтышыңар мүмкүн да. Мен өтө жакшы билемин. Ал жакта Кыргызстанда жок дегенде огород бар, адамдар бар, кошуналар бар, бирине бири жардам берет. А бул жерде 4 дубалдын ортосунда отурасың. Огородуңда дагы эчтеке жок. Ошол нерсени биз баштан кечирдик биякта. Азыр Кыргызстанда Кудайга шүгүр кичине токчулук заманга келип калдык. Азыр жок дегенде азыр ушундай карантин чараларын көрүш керек эле. Бир жактардан бир жакка өткөрбөй, каттуу туруп, мамлекет өзүнүн мамлекет экендигин көрсөтүш керек эле. Бул жол менен кетсек, азыркы бийликтердин айткандары менен, ошол айткан стационарларды ачып, ушундай бул айласы жоктун иши. Бул айласы жок, ошол доктурканаларда места доктурлардын жоктугун, башка нерселердин таасиринен ушинтип болуп жаткан нерсе. Албетте чоң башаламандык, чоң бир уюштургуч иштердин жоктугу бардыгы келип, ошонун бардыгынан ушул нерсе болуп жатат. Доктурлар жок деп жатышат. Айлаңар кетип жатса анда Россиядан чакыргыла, ачык эле айтып, бизге 200 доктур керек же 300 доктур керек деп. Булар албетте илгертен жардам берип келген орус эли дагы деле берет. Азыр деле барып жардам берип жатышат деп атат. Ачык эле айтыш керек. Эл аралык коомчулукка ушундай биз кыйналып калдык, айлабыз жок, кырылып атат кыргыздар деп туруп кайрылыш керек. Мына Өзбекстанда көрүп жатабыз, Казакстанда көрүп жатабыз. Алар жалпы адамдардын ооруган адамдарына салыштырмалуу түрдө бизге караганда аз кырылып жатат. Бизде кадимкидей эле мен чыныгы статистиканы билбейм. Чыныгы канча адамдар ооруп жатат, аны дагы билбейбиз. Канча адамдар үйлөрүндө эле жатат. Силер ошентип айтып атасыңар. Оорусаң терапевтке звонить эт, анан кийин ошол жактан сени алыстан туруп алып айтат экен, мындай кыл, мындай кыл, мындай кыл деп. Ошентип даарылан, анан болбой күч алып өлөйүн деп калганыңда гана кайрылгын деп, мына ушундай саясатты жүргүзүп жатасыздар, урматтуу бийликтегилер. Биз звонить этишибиз керек экен оорусак. Анан ал мындай деп айтат экен ошо симптомдорун көрбөй туруп эле. Эмне себептен мына пневмонияны башка деп жүрдүңөр, башканы башка деп жүрдүңөр. Ошол оору күч алганда пневмонияга айланат экен. Качан гана биздикилер ошол өз алдынча көрүп такыр айласы кетип калганда пневмониянын 3-чү, 4-чү стадиясына жеткенде анан кайрылып, анан көп каза болуп калып жатат. Эмне себептен башка ошол эле биз сын тагып кечээ сын тагып жаткан Тажикстанда мындай болбой жатат. Өзбекстанда мындай болбой жатат. Алар тескерисинче бизге жардам берип, Казакстанда азыр көп болуп жатат деп атат. Бирок Казакстан азыр карантинди киргизип абдан, мына Касым-Жомарт Токаев айтты. Ушул карантинди киргизгенден бери бир аз кайра контроль кылганга мүмкүнчүлүк болуп калды деп. Акыркы күчтү салып болсо дагы көзөмөлгө алыш керек адамдарды. Көзөмөлгө алыш керек. Адамдар биз деле жаныбарбыз. Бизди деле көзөмөлгө алыш керек. Баягы койлорду айдаган сыяктуу, башкалар сыяктуу адамдарды дагы көзөмөлгө алып, карап, буйруп сен мындай кыласың деп. Албетте бизге эркиндик жана башкалар керек. Албетте мен ал жагынан танбайм. Кыйналдык өткөндө. Бирок азыр карантин кыла турган маалда кылбай, силер кылбай турган маалда кылып адамдарды үркүтүп, туура эмес нерселерди кылдыңыздар. Азыр бизге өтө жесткий карантин керек. Билбейм, мен бир вирусолог же эпидемиолог эмесмин, мен өз жеке оюмду айтып жатам. Албетте мен ката туура эмес сүйлөгөн болсом кечиресиздер достор. Мен ушундай гана болсо керек деп ойлоп жатамын. Азыр мына жорголоп бирибиз ооруп жатып, бир айылдан бир айылга ооруган үй бүлөлөрдү көрүп эле турабыз. Жөтөлүп, бышкырып, чүчкүрүп, эч кандай доктор алып кетмек турсун, ал сен телефон менен звонить этсең сүйлөшкөнгө доктурлар жок. Бул деген ушул көзөмөлдүн чыгып кеткендиги мамлекеттен.
Anda bizge mamlekettin gerek yok bolsa da kalaganыбызды kılıp жүрө бербейлиби? Anda emne geregi var? Мындай болгон mamlekettin, мындай болгон başçılardın abdan avval kurs bolup жатат. Эми карапайым адамдарым, ушул кыргыз элим, кагылайын. Силерге эмне деп кайрылабыз? Ушул ар кимибиз жоопкерчиликти өзүбүздөн баштайлы. Бирөө келип бизди эми сактабайт экен мына. Эми өзүбүз гана сактанышыбыз керек. Айласы кетти мамлекеттин, контролдон чыкты. Колдон келсе ошол эң ашып кетсе, ошол стационарларга барып жатышат, анан болбосо кайрып келет. Бул деген көчөдө жүрүп калгандарыңарга дагы жуктургула, башка эч кандай биз эч нерсе кылбайбыз деген сөз. Ал эми жанагы ковидтен мынча адам ооруду, анан мынча, анын мынчасы врач, мынчасы медсестра деп айтып атканы ал кожо көрсүнгө берип жаткан отчет болуп эсептелет. Саламатта туруңуздар достор, оорубаңыздар.